Саламатсыздарбы, урматтуу мен досторум. Сиздер менен өткөн жумада Чүй облусунун Кемин районундагы жакшы бир жайлоодон өзүмдүн бир кичинекей маалыматымды бердим элем, туризмге тиешелүү. А бүгүн болсо сиздер менен ушул Нарын областынын Арпа деген жайлоосу менен бөлүшүп койгум келип турат. Өтө кереметтүү жер. Арпа деп эмнеге айтылып калган себебин мен кыскача сиздерге маалыматын да берип коеюн. Арпа деп илгери арпа мындай бияктын чөбү азыр мынакей 1 сантиметр 5 болсо, ал убакта болсо бул тизеге чейин болчу экен, арпадай болуп, шамалдын желине мынтип желдеп турганга ошо жергиликтүү эл арпа деп койгон экен. Анан дагы бир аңгемени айтып берип атышат. Бияк Кытай болуп атат, Кытай Республикасы. Ошол жерден бизден атчан бергөстөй келатып, аты чарчап калып, анан жолдон жаталак болуп жатып алат эмеспи чарчагандан. Анан чөпкө жатып алса эле бир убакыт өтөр менен эле баягы жылкы тура калып эле анан качып кетет. Көрсө ошо арпанын чөптүн күчүнөн ат бат эле өзү күчкө толуп, анан качканда ошол тетиги ат башын көздөй кетет дагы. Байкуш аксакал артынан атын кубалап кете берип, анан бир топ жерге баргандан кийин анан жетет дагы суу ичип атканда кармап алат, бирок жини келип баягы атын муустап, башын өзүнчө кесип турган ошол жерге бир таякка сайып койгон болот да. Анан ошонун кесепетинен ат башы деп айтылып калган деген өзүнүн бир аңгемеси бар экен. Сыймыктанышыбыз керек, ушундай болгон мамлекетте жашап, ушундай мамлекетте төрөлүп калганыбызга. Анан дагы айтам, ошол Кыргызстандын асманы ар дайым ачык болсун. Жөнөдүм нарын калага.